Пире. Iya, угулуп атабы жакшы эле. Assalamu alaikum, урматтуу жалпы регион жана пирамида телеканалынын жалпы көрүүчүлөрү, баарыңыздарга кайрадан терең салам айтып, түшкү конок берүүсүндө мен Нурмат Абыкеевмин. Бүгүн атайын сиздердин баарыңыздарга өтө керек болуп отурчу, жалпы элибизге ден соолугуна кам көрүп келе жаткан, жалпы элибизге ар дайым пайдасы тийип келаткан Инабат Кадирова эжекебиз эфирде. Эже, саламатсыз, кош келипсиз. Азыр негизи күздүн күнү кандай айтылат билбейм, бирок адам баласында жазында эмнегедир оорулардын көбү козголуп баштайт деп айтат, же кышындабы. Аны өзүңүз азыр жалпы биздин көрүүчүлөргө толуктап айтып бере аласыз да. Эми ошол өзүңүз кенен учурашып алып, анан өзүңүз жөнүндө айтып бере берсеңиз болот, эже. Саламатсыздарбы? Баардыгыңыздарга ден соолук. Ден соолук демекчи, ден соолук жөнүндө сүйлөйт экенбиз бүгүн. Мен деген ушул 12 жылдан бери, быйыл 12 жыл болду. Ушул элдик дарыгермен тамыр кармап, ысык суукту теңдейм. Бул көз ачыкка жатпайт. Ысык суукту теңдеп, оорулардын себебин аныктап, анан ошол ооруларга өзүбүздүн табигый чөптөрүбүз менен дарылап келем. Эми баягы жазда, күздө демекчи, оорулар бул суук болгондо көбүнчө сууктан болот, иммунитет түшүп кеткенден болот. Ошол ар бир адам бир жылда бир өзүнү УЗИге тартып, анализдерди тапшырып, өз ден соолугуна кам көрүп туруш керек да негизи. Негизи иммунитет кандай маалда түшүп кетет, эмне болгондо түшүп кетет да? Эми иммунитет ар түрдүү да, кээ бир учурда иммунитет, кээ бир адамдарда иммунитет өзүнүн организм өзүнө каршы иштеп калат да, иммунитет өзүнө каршы иштеп калган күндөр болот, убактар болот. Анан сууктан, туура эмес тамактануудан, негизи ошол жанагы боюнда бар келиндер, баягы боюнда бар кезде туура тамактанбай, ден соолугуна кам көрбөй жүрүп, анан ошону баягы иммунитет слабый балдар төрөлөт да негизи. Негизи иммунитетти дайыма көтөрүп туруш үчүн ошол туура эмес тамактангандан деп атпайсызбы? Кандай тамактаныш керек? Убагында тамактанбагандан, анан туура эмес тамактангандан, жанагы полуфабрикаттарды жегенден болот, сууктан болот. Кукси деген сыяктуу. Ошол сыяктуу эми. Алар негизи адам баласына баардыгы тең эле билет, туура эмес. Туура эмес экен деп туруп, элдин баарын кызыктырып эле ошону баары эле жеп атпайбы? Негизи айтат го, бирок жанакы жылкыныкын жесе болот, этин депчи. Мындайда жылкынын эти көп учурда жылкынын эттер дагы бөлүнөт да. Мисалы үчүн эчкинин эти жел болот. Уйдун эти суук болот. Жылкынын эти ысык болот. Тооктун эти тоже мындай диетический деп эсептелет, а үндүктүн эти бул ысык болот. Биз негизи эле мен бул өзүм ушул жумушумда ысык суукту теңдеп, анан оорулардын себептерин дарылайм да. Ошондо ысыкчан адамга ысык тамактар болбойт да. Мисалы үчүн сиз ысыкчан болсоңуз, сизге жылкынын эти болбойт, тиги ошондой кандай ысык тамактар болбойт да. Койдукунан көпчүлүгү коркот экен да. Койдун эти ысык болот, анан кийин бирок койдун эти суукту алат да. Түшүндүңүзбү? Баягы суук тийгендерге койдун этин деле жаңы свежий койдун этин бир кайнатып төгүп жиберип, анан кайра кайнатып ичсе, анын адамга зыяны деле жок, давленияны деле көтөрбөйт. Көбү жана мен койшоруп ичпейм, давлениям көтөрүлөт деп ушинтип калышат го. А бирок биз деген баягы майын чылкылдатып, кайнатып, кайнатма деп ичишет да. Ошондон организмге зыян холестериндер топтолот да негизи. Кечиресиз, азыр мисалы үчүн койдун этин салдык деп коюңуз. Салып бир кайнатып туруп, ал сууну төгүп салыш керек. Койдун этин салдык дейлик, мисалы салып, аны кайнатабыз бир жарым саатча. Шорпо кадимкидей даамына кирип, көөгү чыкканда чий көбүктөрүн алып таштап, туз салбай туруп, анан сапырып, көбүктүн баарын алып салгандан кийин шорпону төгүп, этти муздак сууга жууп, кайра муздак сууга салып, анан туз салып, картошка сабиздерди салып, анан бышырып ичсе, ал полезный болот да, зыяны жок. Мына урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, бул жагын деле байкап угуп алсак, көрүп алсак болчу да экен. Себеп дегенде көпчүлүгү коркуп келишет да.
Койдун этинен мен ушундай давлением көтөрүлүп кетет, анан койдун этин бир аз жеп койсом эле жатып калам дегенде баардыгы тең эле уялбай эле ушул методду колдонсо болот экен. Бир кайнатып туруп, кайдымкыдей чийгөгүн алат экенсиздер, кайдымкыдей бир жарым саат кайнатып туруп аны төгүп салып туруп эле, анан кайрадан муздак суу менен муздак сууга кайнатып, муздак сууга салып кайра кайнатыш керек. Мына азыр экөөбүз именно давление жөнүндө басым коюп сүйлөшүп атпайбызбы? Бул кан басымы көтөрүлгөн, давление менен ооруган адамдар аябай көп болуп атат да азырчы. Ошону давлениянын дарысын ичип эле, мен ушу давленияны ичип калдым, тигини ичип калдым, муну ичип калдым дешет. Бирок ошол давление эмне себептен көтөрүлүп атат? Ошонун причинасыны, себебин дарылашыбыз керек да. А себеби, эң биринчи эле себеби бул боордо май баскандан, анан уйку бездеги нарушениядан болот да. Негизичи, боорду май басканда, боор биздин фильтрде, мен дайыма айтып келем, боорго шлактар толгондо бул кан тамырларга шлактар жыйналат. Кадимки эле жалпак тил менен айтканда, арыкка мисалы тазалабасак, жыгачтар, жалбырактар толуп мусор жыйналат го. Ошондой эле адамдын кан тамырларында шлактар жыйналат дагы, именно жанагы давленияны ошо көтөрөт. Давление нормага түшүш үчүн биринчи боорду, уйку безди, ички организмди тазаласак, кан тамырлар өз нугунда, как саат сыяктуу нугунда иштеп турса, давление нормага түшөт. Ысык жан анан суук жан деп калбадыңызбы? Аны кантип аныктаса болот? Мен тамыр кармап, тамырды эсептеп, тамырдан аныктайм. Адамдар өзлөрүн биле албайт да, мен ысык жанмын же? Билет, кээ бирөө илгерки адамдар билип келген. Анан ошо илгерки адамдар көбү билет. Азыркыларга плюс-минус дегендей эле бизде ысык, суук деген болот да. Азыркыларга кантип ушул жалпак тил менен түшүндүрүп бере аласыз да? Мондай болсо ысык жансың, мындай болсо суук жансың. Мисалы, жөн эле бир эле пример айтайын, кыска эле. Мисалы, бир үй бүлө дейли. Аялы кечке эле кыз төрөп атат. Мисалы 5 кызды болду. Анан күйөөсү айтат: "Ай, сен эркек төрөбөйсүңбү? Эркек төрөбөйсүңбү? Анан эркек төрөбөдү. Мен башка эркек төрөй турган аял алам" дейт да. А самом деле ал эркек суукчан болот да. Ал эркектен зависит этет көпчүлүк учурдачы, аялдан эмес. Именно ошондо көп кыз төрөлүп атканда бул эркек суукчан болот. Ошо эркекти ысыкташ керек. Түшүндүңүзбү? Ушундай жактар. Эркек көбүрөөк төрөлүп калса? Анда уже эмес, кыз төрөсө суукчан болуш керек. Аял ысык суукту теңдеш керек да, көрдүңүзбү? Жакшы. Бул жагында урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр. Жөнөкөй пример деп. Эми мындай жөнөкөй жалпак тил менен ушундай сонун кылып эжекебиз түшүндүрүп өттү. Эми келиңиз, ушул чөптөрдү каяктан аласыз? Мисалы үчүн турган чөптөр, бул дарыларды. Мына мисалы, бул чөптү 17 түрлүү чөптүн курамы бар да. 17 түрлүү чөптүн курамы бар. Бул деген эмне деген чөптөр бар? Бул биздин өзүбүздүн эле Кыргызстанда өскөн эле чөптөр. Эми 5-6 түрүн айтып кетейин. Бул дагы мен өзүмдүн жанагы рецепттерим да, мындайча айтканда. Мисалы үчүн ромашка, зверовой, пижма, мать-мачеха, биздин өзүбүздүн эле шиповник, эхиноцеин, ушу сыяктуу эле чөптөрдүн курамдарынан дайындалат. Бул деген сахарный диабетке, и тем более буяка стручки фасольдун стручкилери кошулат да. Бул сахарный диабетке ылайыкталган чөптөр. Ушундай биз чөптөрдү дайындап коебуз. Ар бир адамдын организмине ылайыктап анан беребиз. Бул ошол сахар, кан тоорусучу, ушул чөп аркылуу айыккандар барбы сизден? Айыккандар бар. Себеби биз бир эле сахарды дарылоо үчүн биз бир эле бул сахардын чөбү деп муну бербейбиз. Буга биз кошумча обязательно уйку без менен боорду, бөйрөктү кошо беребиз. Себеби боор май баскандан уйку безде нарушение болот. Уйку безде нарушение болгондо именно уйку безде инсулин бөлүнүп чыкпай калат да. Инсулин бөлүнүп чыкпагандан кийин кант көтөрүлөт. Сахар көтөрүлөт. Уйку безди ишке келтириш үчүн. А бул баягы сиафор, башка дарыларды ичип атышат көпчүлүгүчү. Бирок ал деле жакшы. Убакыт келип алар бөйрөктө отургузат. Бөйрөктө отургузуп, креатинди көтөрүп, анан диализге түшкөндөр көп болот да. Бул чөп деген эми бул табигый. Кара чай, көк чайды деле ичип атпайбызбы? Мисалы, а бул чөптөрдүн организмге пайдасы эле бар, зыяны жок. Жакшы экен. Касиеттери. А бул бутылка дагы? Бул жөнүндө айтсак, бул деген бул биздин настойкабыз.
бул менден дарыланган, мен эми айтып атпаймынбы 12 ооба жылдан бери ооба эски пациенттерим баардыгы билет. Бул деген отвар, настойка. Муну биз өзүбүз кайнатабыз, өзүбүз жасайбыз. Бул деген эң бир жакшы жагы, бул балдардын куртун түшүргөнгө аябай жакшы жардам берет. Ичи каткандарга жакшы жардам берет. Негизи эле ичтеги шлактарды, паразиттерди, ушуларды тазалайт да. Организмди бир калыпта иштеткизет. ошондо бул деле чөптөн жасалат да? Бул чөптөн, ооба, чөптөн жасалат. Муну урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр, негизи Инабат эжекебизди бул эфирге чакырганыбыздын бирден бир себеби ушул. Бир себебин айтканым, жалпы элибизге азыркы убакта ар кандай дарыларды колдонуп, же болбосо ар кандай химикаттарды колдонуп, кыйналып, анан өзүңүздөр өткөндө дагы мындан канча убакыт мурда эфирге келгенде эжеке менен сизге жолугуп, сиз аркылуу анан кайра бизге да чалгандар болгон. Ыраазычылыгын билдиришти. Мындай дагы бирдеме деген оорулардан айыктык деп. Эми ар бир адамга баягы жараткан өзү мындай шыпасын кошуп, шыпакер кылып да сиздерди коет экен Алла да. таала мындай экен да. Баягы дартты берем, шыпаны өзүңөр издегиле дегендей, Алла таалам биз аркылуу ошол дартына дава берип, шыпасын берип атканына Аллахка чексиз шүгүр болсун. Баардык Алланын амири менен. Бирок ошо биз себепкер болуп, ушу чөптөрү себепкер болуп, көп кишилер айыгып келатат да. Да бир кызык жери да, жанагыдай айтып өттүңүз, эмне себептен сизди көз ачык деп айтышат да? Жок, көз ачык деле деп деле айтпайт, бирок мындай көпчүлүк Менин учурда укканым боюнча, ал эже көз ачык экен деп айтышты да. мына мен эми айтайын. Мага келет да көбүнчө. Анан келет, мен тамыр кармайм. Тамыр кармап, мен биринчи алардын УЗИсин көрбөйм. Тамыр кармап, мен диагноз коем. Диагноз коюп бүтүп, мен обязательно баягы эптеп эле тамыр кармап эле, нериң ооруйт экен, айырың ооруйт экен деп эле бир дарылар жазып берип дарылабайм да мен. Мен тамыр кармайм, диагноз коем. Анан барып УЗИге түшүп келиңиз же УЗИңизди алып келиңиз дейм. Анан булар УЗИге барат. Мен койгон диагноз менен точно болот да. Анан өздөрүнчө баягындай биринчи баягы мени таанып билгенге чейин баарын билип койду бул көз ачыкпы деп ойлошот экен да. Анан кийин уже баягы дарыланып, мени жакындан билгенден кийин анан түшүнүп калышат да. Көз ачыктын жолу башка да негизи. Көз ачык эми ал көз ачыктарды мен өзүм деле мындай кандай десем Түшүнбөйсүз. түшүнбөйм дагы, аларды туура деп кабылдабайм дагы. Мен де ошондой. Илгертен болгон бул эме, бул шариатка дагы туура келет, биздин ислам динибизге дагы туура келет. Илгерки тамырчылар болгон, дарыгерлер болгон, ысык суукту теңдеген, ушундай. Мен дарыгермин, мен көз ачык. Ооба. Негизи мырзалардан тамырчыларды мен угуп жүрөм. Тамыр кармаган да ушундайлар бар экен деп, бирок аял кишиден мен биринчи жолу угушум да. Мен мисалы аял кишилерден окугам, үйрөнгөм. Мен өткөнкү передачада дагы айттым. Мен бирөөдөн баягы Алладан жашырбаганды пендеден жашырбайм. Мен айтып өтпөдүмбү? 2008-жылы башымдан аябай өтө оор бир сыноолор өткөн. Ошол убакта мен Кытай кемпир менен чогуу жашап калдым. Ошондо мен өзү тайнем энемдер деле баягы дарыгер болуп, ушундай кишиде мындай касиеттери болгон. Бирок мен баягы илимдин түбүнө жеткен адам жок дейт да. Мен ошол Кытай кемпирден окудум, ал мага үйрөттү. Кадимкидей эле изилденип, мен азыркы күнгө чейин дайыма айтып келем. Мен азыркы күнгө чейин изилденем, окуйм. Мына былтыры Казакстандан Өмүрзак деген баягы мына жерден чертип кан алган эмен окуп келгем. Сертификаттарымды алып, тиги дипломдорумду алып келдим. Бирок баягы киши көп. Мен тамыр кармайм, еще дары жасайм, жардамчыларым бар эми ошентсе дагы, баягы чертмеге эч мындай сааты чыкпай жатат да. Ошол. Болбосо анда да үйрөнүп келдиңиз да? Үйрөнүп окуп келдим. Азыр деле мен изилденип, мен окуйм. Мисалы үчүн, мисалы
Азыр эже кайсыл жөндө келдик эле? Изиденип келем дагы эле окуп. Ошол илимдин түбүнө жеткен адам жок да. Мен азырга чейин окуйм, мисалы бирөөнүн щитовидный железа мисалы үчүн зоб болуп атат, Зобдун түрү бар да, гипертериоз, гипотериоз. Мисалы үчүн йод жетишет, йод ашыкча дегендейчи. Анан элдин баары эле айтат да, сиз медициналык терминдерди каяктан билесиз деп. Мен өзүм үчүн окуйм. Азыр деле мен Кудайым буйрса окуум бүткөндөн анан дипломдорум менен бөлүшөм. Мен өзүбүздүн бир Кыргызстаныбыздын ошол медициналык окуу жайларында окуп атам. Эми аны окуп бүткөндөн кийин айтам, мен өзүмүн кичинекей кыздар менен теңдер менен студентмин, мындайча айткандачы. Ошол изиденип келем. Ар бир ооруга өтө маани берип. Бир калп айтпайын, бир 60-тан өтүп калган эжеке бизге кайрылган. Ал эже менен сүйлөшкөнүбүзгө ашып кетти, 1 ай убакыт болду болуш керек. Жолугуп калып, аябай ыраазычылыгын айтты. Бул кыз деген чачтын учунан баштаган тырмактын учуна чейин дарылайт экен депчи. Анан эмне дегенде? Бул эми мен мынандаймын деп айтпайм. Болгону сизде эми ал эжекенин айтып бергени, мактаганы боюнча, эми ошол мактоого татыктуу болуңуз албетте. Бул деген Алла Тааланын амири менен деп айтып атпаймынбы? Алла Таалам ушунчалык касиет берип, Алла Таалам ушунча колдоп, баягы элдерге мени себепчи кылып атканына Аллахыма чексиз шүгүрлөр болсун. Мындайча айтканда, мен оорунун айтып атпаймынбы? Ысык суукту теңдеп, илгери ысыкты сууктан эле дарылап койгон экен. Ысык суукту теңдеп, анан оорунун себептерин, оорунун причинасын эле таап, ошону дарылап коем, анан оору өзү эле жок болуп кетет. Жакшы. Муну кичинекей балдарга өтө керек деп айттыңыз да. Аябай керек. Мен ошо кичинекей балдарга, чоңдор колдонгонго, чоңдорго дагы, ичи каткандарга, шлактар барларга, ушуларга аябай жакшы. Канча жаштан баштап колдонсо болот да? Ошол 1-2 айлык балдардан баштап карыган кишилерге чейин болот. Мен азыркы учурда айтып кетчүмүн, суук түшкөндөн мен жакында сиз менен бөлүшүп кетейин. Баягы сиздин эфирге келгениңизге деле бир 4-5 ай болуп кетти. Жарым жыл болуп кетти, ооба. Ошондон бери мен жаңылыктар менен бөлүшөйүн. Мен TikTok канал ачтым. TikTok канал, эч бир TikTokко мен мындай кызыгуум да жок болчу. Анан Instagram'дагы анчалык эмес болчу да, мындай кызыгуум жок болчу. Көрсө, элге толук маалымат жетиш үчүн, элдер менен кабарлашып туруш үчүн, элдин ой пикирин билиш үчүн статистика дагы керек экен. Ошого биз TikTok канал менен Instagram'ды жаңылап ачтык. Ошондо баягы көп кишилер, баягы көкүлүш, жаш балдар, жаңы төрөлгөн балдар көк жөтөл менен келип атышат да. Ошону баса айтып кетейин, көпчүлүгү түшүнбөй, бул акча мынтеткен, анан 2 секундда эле карап коет экен, анан мындай экен деп айтышат да. Мен көз ачык эмес, мен өткөн өмүрүң кандай болду, кийинки өмүрүң кандай болот деп мен аны төлгө тартып отурбайм да. Мен деген тамырын кармайм, ысык суукту орун определить этем, болду. Бирок мен ошол көкүлүш менен ооруган балдарга, курт менен келген балдарга, тиги жөтөл, ошо жөтөлдүн түрү бар дейм, жөн эле бронха или көкүлүш. Ошолорго мен жаш балдарды бекер тамыр кармап, анан бекер дары берем. Ошентип мурдатан эле ушундай болуп келем да. Анан кээ бир фейктер бар да. Кээ бирөөлөр бул кече эле чыгып алып, анан акчага кызыгып дейт. Мен мисалы үчүн баягы ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып кетейин. Менин дарыларым бир киши бир 3 ай, 4 айга чейин лечение созулат. Ошол болгону эле бир ашып барса 6.000-7.000 тегереги. Ал 3 айлык, 4 айлык курс лечения. А жаш балдарга мен бекер дарыларды берем. Мындайча айтканда, эми соопчулукка депчи. Жанакы 3-4 ай дарыланганы бир 6-7 миң сом. Ооба. Муну деген мисалы үчүн кээ бирөө кадимки кечирип койсун, дарыканалардан бир алганы бир жумалыгы деле 10 миң сомго деле сатып алышат. Түшүнгөндөр, көпчүлүк учурда эми аттарын айтпай эле коеюн. Биздин кээ бир хирургтарыбыз, кардиолог хирургтарыбыз, анан ошо чоң эле врачтарыбыз, терапевттерибиз көп эле келип менден чөптөрдү алып кетет. Сизден дарыланышат. Анан айтат, биз дейт Гиппократка ант бергенбиз дейт. Эми кантелик дейт. Капельницалар эме болбой атат, көкүлүштөн эчтеке болбой жатат. Жардам берип коюңузчу.
Анан алар таң калат. Мен айтам, бул мен эмес, Алла Таалам мени себепкер кылып, вот причины надо, вы болезньди лечить этесиңер, причины надо лечить, причинаны лечить эткиле дейм да. Анан десем, ийде эле таң калып калышат. Эми үчүнчү дарыңызга келели да, бул эмне булар? Бул деген чудамайс. Биз чудамайс деп атап коебуз буну. Буга деген бир да жаныбардын майы кошулбайт. Бир дагы. Бул деген өсүмдүктүн, 5 түрлүү өсүмдүктүн майы, анан тамырлар кошулат, пыльца, прополис, шулар кошулат. Анан дагы көп ингредиенттер кошулат да. Бул деген мына биздин TikTok каналыбыздан көрсөңүз болот, Instagramдан ошо балдакчан баспай келип, тизесинен операция деп 400 000, 500 000 операцияга бар деген оорулар эми баягы жездесинен, байкесинен же бирөөдөн угуп калып келип, баягы жакшы болуп аттай басып кеткендер бар да. Негизичи бул биздин чудамайс көкүрөктөгү мастопатияга, кистозный мастопатияга, муун ооруларына, артроз, артрит, полиартрит ушулардын бардыгына аябай жакшы жардам берет. Даже балдардын мурду агып атпайбы? Гайморитке аябай жакшы жардам берет. Кулак ооруларга, негизи бул бүт ооруларга жакшы жардам. Эч кандай малдын майы кошулбаса, бул чөптүн майлары болуп калат ошондо. Бул деген пахтанын майы, семечканын майы, мисалы үчүн, календуланын майы, дагы 2 түрлүү майлар бар. Бул өсүмдүктөрдүн майлары да. Ошондо муун ооруга, гайморитке дагы муун ооруларга, гайморитке, кистозный мастопатияга, миома кисталарга, циститтерге, ушуларга, простатит, аденомаларга жакшы. Азыр бир таң калыштуу бир дарылар да чыгып атат да. Ушул сыяктуу болгон бир майздар экен, чачты өстүрүп атат дейт. Сизде андайлар барбы? Мен чачты өстүргөндө эми майз менен чачты өстүрүп коет деген ал билбейм, таң калыштуу. Чач өсүү үчүн адамда витаминдер жоголот да. Мына мисалы башта 3 луковица болот да. Ошол бирөөсү мисалы үчүн түшүп калды дейлик. Все равно бул 2 луковица түптө эс алып жатат да, мындайча айтканда. Ошону ойготуш керек. Баягы майздар временно ойготушу мүмкүн, бирок аны крепкий кылып, ал чыккан менен бир аз чыккандан кийин кайра түшөт да. Ошону крепкий кылыш үчүн бул чач, тырмак, тырмактар түшүп, тырмактар өспөй, чачы түшкөндөргө цинк менен кальций ич керек да. Сиз ошол жагынан жардам бере аласызбы? Ооба, келсе цинк жасап бере алабыз. Биз весине, боюна ылайыктап цинк жасап беребиз. Ал деген атайын ошо салмагына дагы, боюна дагы ылайыкталабы? Боюна жараша, ошо канча дозада ичет, ошолорду дайындап беребиз да. Жанакы мисалы үчүн азыр ар кандай жаралардын да түрү көбөйүп атыптыр. Өткөндө бир балдар болгону бир сагыз чайнаганбыз дейт. Баласына сагыз алып берген экен. Сагыз алып бергенден кийин бир 2 күндөн кийин бет башына ушундай жаралар чыгып кетти дейт. Айыктыра албай атабыз дейт да. Бул деген сагыздан экенин билбейм. Сагыздан эмне бизге айтканы боюнча причина ошол может сагызда бир срок өтүп кеткен, же болбосо күндө турган, же туура эмес эме ингредиенттер болгон чыгар да, ошол ичтеги адамдын организминдеги паразиттер болот да, курттар. Ошолорду провоцировать этип койду болуш керек да. Ошол провоцировать эткен үчүн бул чыкты да. Ал үчүн куртка анализ тапшырыш керек обязательно. Болгону ошол бир хотя бы бир 3 куртка, лямбля, аскарида, токсикарм ушул үчөөнө тапшырса, анан өт кыйшык болуп калат да. Курту бар адамда көбүнчө желчь изогнут, өт ийилип или грушевидный болуп калат. Анан ошол ички организмди тазалаш керек. Сиз ошолор мисалы үчүн ошондой текшерилүүчү жерге барбай эле, сиз аркылуу тамырын карматып туруп, сиз Ооба, мен аркылуу тамырын карматып, балам айыкса болду, дарылай бер десе, мен дарылай берем. Кээ бирөөлөр, ой жок, жара чыгып атат, анын ичин эмнеге тазалайт? Ичи оороган жок, курту жок деп эле ушунчеттен, ошон үчүн толук анализ менен келгиле деп мен жөнөтөм да. Бирок мына УЗИге бар, мына лабораторияга бар деп айтпайм. Себеби экөө сүйлөшө ал деп ойлойт. Ортодон акча жасай. Андай дагы бар. Дагы бир кызыктуу нерсеңиз турат да. Бул бир салатка окшош кетет да. Салат эмес. Бул деген эми көпчүлүгү баягы иммунитетти көтөрөм дешип,
өрүк, мейиз, жаңак дагы бирдекелерди кошуп, бал кошуп эметип атышпайбы? Жанагы иммунитетке деп спортсмендер деген бардыгы ошентип жеп атышат. Бирок ал деген жаңак көп кишиге жага бербейт. Жаңак деген кимдин кан тамыры ичкерген болсо, кимде черепное давление болсо, кимде сотрясение болсо, жаңак ал туура келбейт. А бул деген биздин золотой рецепт иммунитета деген. Бул деген аябай иммунитетти жакшы көтөрөт. Муну мен айтып келем дайым эле. Мен муну ошол бир профессор кишиден кымбат акча төлөп, окуп, анан кийин ушунун рецептин алгам. Буга деген биздин өзүбүздүн чөптөрдүн уруктары кошулат. А сухофруктуктан болгону 4 эле ингредиент кошулат. Анан настойкалар, эхиноциянын настойкасы кошулат. Анан бир 4-5 түрлүү дагы кошумча чөптөр бар. Ошондо бул бир гана иммунитетке эле керекпи же? Бул только иммунитетке керек. Мына үчөө биз жакындан бери суроолор көп болгондуктан, ошо үчөө бир адамга бир курс. Бул канча убакытка жетет? Бул деген 1,5-2 айга жетет. Бир адамга бир курс ошол үчөө жетет да. Үчөө 1000 сом деп жасап атабыз. Муну канча жаштан баштап колдонсо болот? Ошол дагы керек. Ошол бир 6 айлык балдардан баштап карыларга чейин болот. Жакшы. Мунун баардыгы тең ошондо сиздики 6 айдан баштаган? Мына көкүлүшкө болсо, мына кечегиде кызы 18 эле күндүк болуптур. Мына биздин Инстаграмда жүрөт. Мен ошолорду бекер эле дарылап бердим, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Ошол 18 эле күндүк кызы көкүлүш болуп эле баягы жөтөлгөндө жок болуп кетип атыптыр да, көк-мөк болуп. Анан больницага жаткызышыптыр, болбойт. Анан мага келди, дарылап бердим, аябай сонун жакшы болуп калды. Мына 1 айга чукулдап калды, жөтөлү кайталаган жок. Эми азыр башка кыздарын гаймориттен дарылап атат, кече тампондор жасап бердим. Негизи ошол сиздин дарынын баардыгы тең өз колуңуз менен эле чөп менен гана жасайсызбы? Ооба. Же башка жанакындай химикаттардан колдоносузбу? Жок, химикаттар кошулбайт. Болгону, мен айтып коеюн, химикаттар кошулбайт деп кыйын болуп калды да. Болгону биз жылан, чаян, бул Кытайдан келет. Баягы чаяндарды колдонобуз. Бул деген ошол чаяндар бизде жокпу? Жок, биздеги чаяндар жок да, ол медведка ошол. Медведка деп коет, баары эле медведка десе аюунун бирдекеси дейт экен. Бунун баардыгы Кытайдан келет. Медведь десе эле аюуну түшүнөт. Аюуну түшүнүрөт да, медведка бул чаян, кадимки эле чаян да. Ал Кыргызстанда жок. Бизде жок. Дагы чет мамлекеттен эмнелерди алып келесиз? Болду, башка эчтеке алып келбейбиз. Просто баягы биз эчкинин терисине бир бул Instagram, TikTok каналдарыбызда, YouTube'дан тартылган эмелерибизде ошо терини кыркып оруп атканыбызды көрсөттүк. Жана айтпадымбы, балдакчан келип баспай келген кишилер ошол именно оорунун себептерин дарылап басып кетип атпайбы? Ошолорго баягы күйгүзүп, жылан, чаян, ок түңкүлү ошолорду күйгүзүп, териге сүйкүп, кыркып анан ошол муундарга, точкаларга биз басабыз да. Ошого керек болот. Мисалы үчүн мен жалпы көрүүчүлөргө Инабат Кадырова эжекемдин Инстаграмына, ошондой эле TikTok каналына каттап алыңыздар деп айта алам. Айыл жергесинде андай интернет тартпайт, көпчүлүк жерде. Тартат экен. Тартпагандар дагы бар. Мен TikToкту сөзүңүздү бөлүп койдум, кечиресиз. Сиз дагы аталар, апалар TikTok көрбөйт. Ошол апалар TikToкту көрүп келет экен. Эми балдар, кыздар аркылуу көргөнүшү мүмкүн да. Бирок могул мисалы үчүн 0702 86 09 29. Ошондой эле 0700 58 68 06 деген номерге байланышса, жанакынтип куурап TikTok көрбөй эле, Instagram көрбөй эле, ушул номерлерге түп-түз чалса сиздерге түшүп калабы? Бизге түшөт, бирок деген сиздерден сураныч, киши көп болгондон баягы телефонго жооп берип, телефонго жооп берген балдар бар. Жооп берип жетишпейт. Бирөө менен сүйлөшүп атканда экинчи киши чалат да, бизден 2 эле номерибиз бар. Ошон үчүн сиздер звонок кетирип эле адрес деп жазып койсоңуздар, автоматтык түрдө толук маалымат барат. Ошондой эме. Бул жакта WhatsApp номер барбы, мисалы үчүн? Өкүндө тең WhatsApp номер бар. 0702 86 09 29.
0758 деген номерге байланышат экенсиздер дагы. Дароо эле ушул өзүңүздөр эч кимге TikTok же Instagram аркылуу издеп кыйналбай эле Инабат эженин дарылана турчу жерине барып калат, Сиздин офисиңиз ошол жакта. Офисти ошол жактан таап алат. Негизи бул дарылар жөнүндө өзүңүз айтып бердиңиз. Эми мындай сөзгө өтүп алалы дагы бир жолу. Эмне деген ооруларды дагы башынан баштап айыктырасыз? Мисалы үчүн байыңкы апа айткандай, чачтын учунан баштаган тырмактын учуна чейин айыктырат экен деп айтты. Бирок азыркы убакта, мисалы үчүн боор оору, ошондой эле язва, кант оорунун баардыгын тең айыктырат экенсиз. Боор деген бул ооруну билдирбейт да. Өзү жөнүндө информация бербей жүрүп ооруйт да. Боорду айыктырыш үчүн, боорубуз таза болуш үчүн десеңиздер, арак ичпеш керек. Анан дары дармектерди көп ичпеш керек. Туура эмес тамактанбаш керек. Анан өттү таза кармаш керек. Өт танбай калган учурда эле болду, бул боорго нагрузка келип баштайт. Мисалы Боткин илгери баягы сарык оору Боткин дегендер болчу эмес беле? Ошонун баары бул өт танбагандан болот да. Өт жакшы иштеш керек. Өттү таза кармаш үчүн эмне кылыш керек? Бир жылда бир организмди тазалап туруш керек. Ошо. Сизге келсе, ушундай өттү нагрузка кылып эле биз жанагы диета десе эле кайнатма деп эле кайнатманы кайнатып эле иче берип, эттин баарын холестерин майын чыгарып кайнатма кылып сапырып ичип атпайбызбы? Ошонун баары өттү шлакка толтурат. Өттө таштар, шлактар толот да, өттө дары дармектен толгон шлактар бар, и тамак аштан толгон шлактар бар. Өттөгү көп таштар, шлактар, как фаршированный перец болуп толуп калгандар көбүнчө туура эмес тамактангандан, тамак аштан кийин. Мисалы ар бир адамга айтып келем. Мисалы жеке эле мен өзүм тамакты жей берем. Бирок сөзсүз тамак жегенден кийин эми баягы азыр эмне көп, капуста көп. Капуста менен сабизди аралаштырып жеп коюңуздар. Тамактан кийин аш болуш үчүн. Ашказан ооруган адамдарга эртең менен сөзсүз түрдө сүт ичпеш керек. Эми баягы экстренный баягы эми айтып коеюн дегеним маалымат. Бул бактерия, сүт бактерияга бат өөрчүйт да. Язвасы бар адамдарга, эрозиясы бар адамдарга эртең менен ач карын сүт ичүүгө болбойт. Чайга сүт кошуп ичип атышпайбы? Ошол дагы болбойт да. Негизи эртең менен ач карынга, анан тамактан кийин уже боло берет. Түштөн кийин колдонсо? Боло берет. Тамактан. Негизи сүт менен чайды аралаштырган өзү мындай адамга туура эмес, алып нерсе ден соолугуна зыян тийгизет деп айтат экен. Бирок сүттөн көп нерсе жасалып атпайбы? Жанакы йогурттар. Ал кисломолочныйлар боло берет. Эми эртең мененки на голодный желудок демекчи, ач карынга. Ошол эле, бир эле эртең менен эле ичпеш керек. Анан уже колдоно берсе болот. Ал дагы жакшы экен. Жанакы өзүңүз айткандай азыркы ошо псориаз, жанакы оорулар болуп атпайбы да, көптөгөн оорулар? Экзема, псориаз, витилиго ошонун бардыгы организмди тазалаш керек. Ичте шлактар толгондон токсиндер сыртка чыгып баштайт да. Мына менин TikTok каналыбызда, Instagramда жакында эле ошол бир көлдөн келген келиндин баласынын витилигосы айыкты да. Анан ошону жазса эми элбизде баласынын жанына коюп албайбы до после деп. Мен чындыгында өзүм жетишпей, даже келген ооруну тартканга до после жетишпейм деле да. Эми азыр балдарым деле кичинекей. Эми Кудайым буйрса ушул багытта эми кеңири иштегенге кандай десем басым коюп атабыз. Ар ким өзүнөн көрөт да. Ишенген киши айыгат. Ишенбеген киши айыкпайт. Келген киши айыгат, келбеген киши айыкпайт да. Жок, андай эмес. Кээ бир учурда келген киши деле айыкпайт. Аны дагы айтып коеюн мен. Мисалы, сиз дары алдыңыз, анан ичесиз дагы мисалы үчүн мына 4 чөптү экөөнү бир күн иштейсиз да. Сиз бүгүн иштиңиз, эртең унутуп калдыңыз. Анан муну жебем, муну жебесе, бир алым аштан эмне болуптур деп аш жеп коебуз. Анан кичине 5 бармактан эмне болуптур деп жеп коебуз. Ошо 3 айда режимди кармап койсо, организм кадимкидей эле тазаланат. Мисалы үчүн биз казанга тамак бышырып атабыз, Анан тиги плов жасадык, кырмычыгы астында калып кетти. Ошону биз тазалап, жууп, жашнакка коюп, анан ошого тамак жасайбыз да эртеси. Биз ошо кырмычыктын үстүнө эле тамак жасабайбыз да. Адамдын организминде ошондо шлакка толот дагы, үстүнө эле тамак ашты жей беребиз, аны жейбиз, муну жейбиз. Тамактан кийин алма жеп коюш керек экен деп алма жеп коебуз. Фруктыларды тамакка чейин жеш керек. Тамактан кийин эмес. Тамактан кийин
жатар конокко фрукту жеген болбойт да. Мисалы үчүн ашказан 3 бөлүккө бөлүп коюш керек да. Биринчи бөлүккө суу, экинчи бөлүккө фрукту, үчүнчү бөлүккө тамак аш кылып коюш керек да. Негизи. А биздикилер тамак ашты жейбиз, үстүнөн сууну ичебиз, анан тиги фруктуну бул эме диета арыктайбыз деп анан фруктуну жеп алабыз да. Ал ичинде бродит этип, түнү менен кайнатып, анан бүт токсиндерди денеге, анан башка уйку без, өттөр эчтеке кабыл албайм деп жатса, боор давай мага алып келгиле, мен ала берем деп эле анан боор ала береткен, боордо нерв клеткалары жок да. Анан кайра эле ожирение ошондон пайда болуп атат да баягы. Мен тамак деле жебейм, мен фрукту жейм, мен анан арыктап айтам дешет го. Бул деген гормон сбой, организмдин ичинде ашказанда өзүнчө бир расстройство пайда болот да. Ошондон кийин анан гормондор бузулат. Бул дарылар жөнүндө кенен кылып айтып бердиңиз. Эми бир нерсе. Жок, аны деген тура эле. Аны мындай кылабыз. Мындай кененирээк дагы бир 5 минут убакыт бар. Ошол убакытта айтып берсеңиз болот. Адам ден соолугун сакташ үчүн эртеден баштап кечке чейин кандай тамактанып, кандай жүрүш керек? Ошондо. Ден соолукту жакшы кармаш үчүн не обязательно 5 бармак жеп, анан муну сааты менен муну же деп мен айта албайм. Убагында мен өзүм деле тамакты туура эмес убагында тамак иче албай калам да. Негизи эле болгону эрте менен кечеги тамакты ысытып, эрте менен ач карын ичпеш керек. Эң эле айтарымчы. Үйдө Үйдө кечинде тамак жасадым, ошону эрте менен ач карынга аны ысытып ичпеш керек. Бул анан сүт азыктарын на голодный желудок ичпеш керек. Бул ашказандагы кимде гастрит болсо, эрозия болсо, язва болсо, ошолорду бактерия өрчүтүп салат. Кээ бир айтат экен, эрте менен эрте турганда кофе ичип койсоң? Жок, вот ошол кофени ичердин астында обязательно бир жарым стакан кипяток. Кипятокту 5-6 уртам ичиш керек ар бир адам. Эрте менен турганда баягы кайнаган сууну стакан менен жутуп атышат, ал туура эмес. Кайнак сууну. Ашказан деген кечеги тамактарды сиңире албай, кечеги тамактарды аш кыла албай, расстройство болуп жатат да, мындайча айткандачы, жалпак тил менен айтканда. Мисалы камыр ашказанда 3 сутка аш боло албай турат. Камырчы бул баягы профессорлор, изилдөөчүлөр изилдегенде дагы, доктор науктарда изилдегенде ушул эмеден чыккан, наукадан уже чыкканда бул 3 күн камыр тамак аш болбой турат экен. Ошо расстройство болуп турганга эле кечеги тамакты ысытылып балт этип эле жеп коет да, ал туура эмес. Анан кийин чайдан ичип ысык, ал туура эмес. Болгону ар бир адам организмди таза сактайын, ашыкча майлар жок болсун, шлактар жок болсун дей турган болсок, организм тамакка даярдайбыз десек, 5-6 уртам кипяток ичип коюш керек. Ошондо организм ашказан иштеп баштайт, соктор выделяться этип баштайт, уже тамакка организм даяр болуп калат да. Мындайча айткандачы. Мен суу ичип жүрүп, чай ичпей калдым эле, шакыйым кармап, башым ооруп жыгылып калдым дегендерчи. Алар деген эми чай ичип туруш керек. Мен эрте мененки ач карынкы колдонгонду айтып атам да. Жок, негизи көпчүлүгү азыр дарыланат десе, чынында эле жалаң эле кайнак сууга өтүп алгандар бар экен. Чайды токтотуп, кайнак сууну муздатып, кайнак сууну көп ичкен болбойт. Кайнак суу давленияны түшүрүп жиберет, ысык суукту суугун ашырып берет да кайнак суу. Мен айтмакчымын, бул кайнак сууну эрте менен ач карын баягы оозду күйдүрүп деп эле жанагы 5-6 уртам эле ашказанды даярдаш үчүн эле ичиш керек. Кайнак сууну көп ичкен болбойт. Ал суугун ашырып жиберет, давленияны түшүрүп жиберет. Ошон үчүн баш көзүм айланды деген ошол да. Урматтуу жалпы биздин телекөрүүчүлөр, Инабат Кадирова эжекебиздин ушундай келип баарыңыздарга ден соолугуңуздарга кам көрүп, ушундай чөптөр аркылуу эч кандай химикат жок болгону бир Кытайдан бир чаян келет экен. Чаян жылан келет. Чаян жылан келет экен. Ал Кыргызстанда жок болгондугуна байланыштуу. Бирок эми ал чаян жылан болгону аны ичпейт, жебейт. Ал болгону баягы териге сүйкөйбүз да биз күйдүрүп, ошону дарыларга кошуп териге сүйкөп, анан тери ороюбуз да. Муун ооруларга. Ал деле химикатка кирбейт да бирок. Химикат эмес, эми ал жаныбар. Калганын бардыгын тең ушундай Кыргызстандан өз колу менен дарылайт экен. Албетте жардамчылары бар экен. Жана биздин эфирдин жүрүшүндө сиздерге телефондун бардыгын тең айтып бердим. Дагы бир жолу айта кетели. 0702 86 09 29 0758 68 06
номерине байланышасыздар. Анан ушул дарылар андан сырткары кечип коңуз. Жана бир самын бар деп аттыңыз эле. Ошо мен самынын унуп кеттир да. Бул эме псориазга, угрилерге, витилигага ушундай дары чөптөрдөн мына чудамазга окшогон биздин самыныбыз бар. Эркектерге чүкөнүн калпына куюп жасап коебуз, аялдарга цветочек эме гүл менен жасап коебуз да. Ошол самыным унуп кеттим. Мен бүгүн дем алыш болгондуктан тиги Офиста калып калды. калды. Рахмат, ишиңизге ийгилик. Эми ушундай жараткандын бир кудурети менен ушундай элди дарылап, элдин ден соолугуна кам көрүп келесиз. Өзүңүз эч убакта оорубаңыз. Ишиңизге ийгилик болсун. Ушинтип эле ар дайым элибизге кызмат кылып, элибизди оорутпай дарылап жүрө бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул Пирамида жана Регион телеканалында атайын түшкү конок берүүсү болду. Дагы бир жолу атым Нурмат Абыкеев. Бизге байланышып жазылсаңыздар болот. 0551 36 51 15 деген номерге чалсаңыздар, WhatsApp аркылуу жазсаңыздар, байланышсаңыздар дагы болот. Дал ушул түшкү конок берүүсүнө түшөсүздөр. Дагы көрүшкөнгө чейин баарыңыздарга амандык тилейбиз. Оорубаңыздар, ар дайым жакшы күндө көрүшүп, жакшы күндө жолугушалы.